Саламатсыңарбы балдар? Манайыңар жакшыбы? Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Здравствуйте, ребята. Как ваши дела? Начинаем урок кыргызского языка. Китеп дептерлериңерди алгыла. Бүгүнкү сабакка даярдангыла. Бүгүн 1 февраль, дүйшөмбү. Бүгүн биз улуттук баш кийимдер, национальные головные уборы деген темада сабак өтөбүз. Бүгүнкү сабакта кыздардын, келиндердин, апалардын улуттук баш кийимдери жөнүндө сөз кылабыз. Сегодня у нас будет речь идти о национальных головных уборах женщин. Биринчи көнүгү сүрөттөр боюнча сабакта эмне жөнүндө сөз болорун айтып бергиле. Расскажите по рисунку, о чем будет идти речь сегодня на уроке. Бүгүн биз аялдардын баш кийимдери жөнүндө сөз кылабыз. Сегодня мы с вами узнаем национальные головные уборы женщин. Үкүлүү топу, такыя, шөкүлө, элечек, жоолук. Мына суусар тебетей, тюбетейка с широкой оторочкой из меха выдры. Экинчи үкү топу, головной убор, украшенный перьями. Шөкүлө, богато украшенная конусообразная шапка. Элечек, головной убор замужней женщины. Кеп, такыя, шлемовидный, длинный, с наспинной частью женский головной убор. Өзүңөр көргөндөй эле, улуттук баш кийимдер абдан кооз экен. Как вы сами увидели, национальные головные уборы женщин очень красивые. Жаңы сөздөргө көңүл бургула. Обратите внимание на новые слова. Жаңы сөздөрдү сөздүк дептерлерге жазып жаттагыла. Напишите слова в словарике и выучите. Такыя, девичья тюбетейка. Үкүлүү топу, девичья шапка, отороченная мехом, украшенная перьями совы. Шөкүлө, головной убор невесты. Жоолук, головной убор замужней женщины. Элечек, головной убор пожилой женщины. Экинчи көнүгү жаңы сөздөргө м, мүчөлөрүн улагыла. К новым словам добавьте окончание м и м. Үлгү, такыя, такыям. Үкүлүү топу, үкүлүү топум. Шөкүлө, шөкүлөм. Элечек, элечегим. Жоолук, жоолугум. Үчүнчү көнүгү диалогту толуктап окугула. Дополните диалог. Биринчи жоону окуйлу, андан кийин суроо беребиз. Сначала прочитаем ответ, потом зададим вопрос. Чыпалак бала отвечает: кыздар топу кийишет, аялдар жоолук салынышат, чоң энелер элечек кийишет. Девочки надевают шапку, женщины надевают платок, бабушки надевают элечек. Бул жоопко мындай суроо берели. Кыздар эмне кийишет? Что надевают девочки? Аялдар эмне салынышат? Что надевают женщины? Чоң энелер эмне кийишет? Что надевают бабушки?
Төртүнчү көнүгүү сөздөргө дан мүчөсүн же анын варианттарын улап суроолорго жооп бергиле. К словам добавьте окончание «дан» или его варианты и задайте вопрос. Эмне что, эмнеден, из чего, тигилет, шүйөт. Мисалы, биринчи суроо. Такыя тукабадан тигилет. Такыя тукабадан тигилеби деген суроо беребиз. Же болбосо такыя эмнеден тигилет. Такыя тукабадан тигилет. Топу кундуздан тигилет. Топу эмнеден тигилет? Кундуздан. Шөкүлө парчадан тигилет. Шөкүлө эмнеден тигилет? Парчадан. Элечек ак кездемеден тигилет. Элечек эмнеден тигилет? Элечек ак кездемеден тигилет. Бешинчи көнүгүү текстти окугула жана которгула. Прочитайте текст и переведите. Аялдардын баш кийимдери. Головные уборы женщин.